Апрель айынан июнь айына чейин облус аймагында көрктөндүрүү жарыяланган. Мына ушул иш-чаранын алкагында Каракол шаарынын мэриясы тарабынан калааны көрктөндүрүү иштери колго алынып, жигердүү ишке ашырылып жатат. Бул аракеттердин жүрүшү менен каладагы тургундарга мына момундай курулуш материалдарын сыртка төкпөй, өздөрүнүн короосуна төктүрүү иштерин аткарууга түшүндүрүү аракеттери көрүлүп жатат. Мындай курулуш материалдары бир эле калаанын көркүн бузбастан жол жака төгүлүп, жөө жүргүнчүлөрдүн дагы ары бери өтүшүн кыйындатууда. Негизинен кала көчөлөрүнүн жээктеринде таш, топурак сыяктуу курулуш каражаттары төгүлүп жаткан көрүнүштөр көп эле кездешет. Бирок бир топ ыңгайсыздыкты жаратып жаткан мындай абал тийиштүү түрдө тескеле тургандыгын шаар тургундарынын баары эле биле бербесе керек. Анткени курулушта колдонула турчу каражаттар чар-жайыт жайгашып, айрым кезде жолго чейин чыгып кеткен учурлар да жок эмес. Маселе жаратып жаткан мындай абал мыйзамсыз экендигин жергиликтүү тургундардын басымдуу бөлүгү билбегендигин айтышат. Я говорил сыну, сюда во двор. Когда я поехал туда, приехал он сюда. Бумажка, стройматериалы входят туда, строймусор входит туда, чтобы не нарушать. Это получается вот эти щепки, вот это камни, вот это все получается убрать, да, надо? Да, надо убрать, да. Хорошо. Көтөрүлүп жаткан бул маселе кала жетекчилиги тарабынан колго алынып, учурда аны жөнгө салуу аракеттери аткарылууда. Бул багытта Каракол шаардык мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти жана аймактык бийлик өкүлдөрү тарабынан атайын түшүндүрүү иш-чаралары өткөрүлүп жатат. Анын жүрүшү менен кала тургундарына буга чейин ооз-эки эскертүүлөр берилип келсе, эми бүгүнкү рейдтин жүрүшүндө тиешелүү кагаздар толтурулуп, бир жуманын аралыгында жол жээктердеги курулуш каражаттарын тазалоо тапшырмалары берилди. Адегенде кагаз жүзүндө эмес, ооз-эки иретинде кайрылып айтканбыз. Мына ушул таштандыларды алып чыгып, жолдун жээгине өзүңөрдүн тиешелүү чегиңерден чыкпагыла деп. Мына өзүңөр көрүп турасыздар, тиешелүү чегине чыкмактыгы мына киши баса турган жолго чейин чыгып кетти жолго. Мына азыр бүгүн атайын кагазын таштадык. Бир жума убакыт ичинде чыгарбасаңар административдик чара колдонулат деп. Өз кезегинде шаар тургундары да аткарылып жаткан иштерди түшүнүү менен кабыл алышып, бир жуманын ичинде курулуш каражаттары төгүлгөн жерлерди тазалоого убада беришти. Алардын айтымында аткарылып жаткан бул аракеттер шаарды көрктөндүрүүгө чоң түрткү болот. Тазалап алышка жакшы эле болот да, көрктөндүрүп баарын тазалап эметкенге. Ошол. Демек туура эле иш-чара. Туура эле. Мындай таш, кулдарды алыш керек. Сиз да аласызбы? Ооба, алабыз, биз стройка кылгантабыз ошон үчүн. Каракол шаарынын көрктөндүрүүгө багытталган жол жээктерин тазалоо аракеттери дагы бир жумага узартылды. Шаардык мэрия өкүлчүлүгү маалымдагандай, кийинки рейд эми 17 майда өткөрүлөт. Эгерде эскертүү алган тургундар тапшырманы аткарышпаса, аларга тийиштүү чаралар көрүлмөкчү. Эми тургундарыбыз бул иш-чараны аткарылбаса, в принудительном порядке биз алдырабыз. Техника бөлүнөт, атайын ошондой иш-чаралар көрүлөт. Каракол шаарынын мэриясы кала тургундарын көчө жээктерине төгүлгөн курулуш каражаттарын тазалап коюуну өтүнөт. Эгерде тийиштүү эскертүүлөр жана тапшырмалар аткарылбаса, анда административдик чара көрүлмөкчү. Белгилей кетсек, бул иш-чара Ысык көл облусунун көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча жарыяланган 3 айлыктын алкагында өткөрүлүп жатат. Адилет Иманов, Жоламан Дүйшөнбеков, Ысык көл жаңылыктары.